Hallelujah. The message today. So let's Biz take a look бүгүнкү at the насаатты book of Лука 11:4-төн баштайбыз. and that verse 4. Бизге карыз Read along болгондордун with me. ар бирин Forgive us our кечиргенибиздей, sin, биздин for we also күнөөлөрүбүздү да what? кечире көр. For we also forgive Ар бирине, everyone. The word ар бирине everyone, деген whether сөз small or big. чоң же кичине дегенди Take note of билдирет. that. Көңүл We буруңуздар. say, oh my Биз God, айтабыз: this is "О too much. Кудайым, бул өтө эле I көп. forgive you, but this Мен one is сени too much. кечире алам, бирок бул өтө эле Must көп." pay dearly for this. Бирок тиги китепте The Bible says, бизге карыз forgive us болгондордун ар бирин our sin, кечиргенибиздей, биздин for we күнөөлөрүбүздү да also кечире көр. forgive everyone who sins against us. Ар бирин. Everyone. Буга көңүл Everyone. буруңуз. Take note of that. In order Биздин to maintain баталарыбызды our сакташ blessing, үчүн he биз said, for бардыгын we also кечиришибиз forgive керек деп айтылат. Бул шарт. everyone. This is the condition. Мага ошол Give нанды me берчи. this bread. Анда мага You май give me бериңиз. butter. Бул шарт. That is the condition. Эгерде мен сага азыр If I нан now берсем, give мага you эмне bread, you беришиңиз must also керек? give me what? Бирок бүгүн But кырдаал the case башкача. today is different. Сиз We have өз not been playing our милдетибизди role. аткарбай жатабыз. Бизге He карыз said, forgive болгондордун us our ар бирин sin кечиргенибиздей, as we биздин forgive күнөөлөрүбүздү those да who кечире көр sin деп against айтылат. us. Take note of that. Мен таң калам. I wonder Себеби көпчүлүк адамдар if many of аларды us тарынткан who want адамдарды God to forgive өздөрү us кантип кечирсе, ошончолук in Кудайдын кечиримине ээ proportion болуусун to the каалашат. way we have forgiven those who have offended us. Анткени Because биз the way we башкаларды forgive кечиргенибиздей, others, дагы эле the ошондой same way we биз will be дагы forgiven. кечирим алабыз. Take note of that. Биз кантип The башкаларды way we forgive кечиргенибиздей, others, because себеби ар бири кылат. everyone, Биз the way кантип we башкаларды forgive others, кечиргенибиздей, the ошондой эле same way бизге we will be кечирилет. forgiven. Эсиңерде Don't болсун. forget. Сен кечирдим Your дегенсиң, forgiveness бирок сен аны унуткан does жоксуң. not forget. Жакыныңа айт. Tell your neighbor, don't forget. Ар убакыт Your бизди капа forgiveness. кылган адамды көргөн Don't сайын, forget. баары ошол You see заматта those who wrong эске us. келет. There's this memory. Oh, it's Салам, coming. Hi. салам. Hi. Ушуну менен бүттү. That's all. Our forgiveness Кечиргенибиз does not what? унутулган жок. Does not forget. Ал аял ал The жактабы? woman is there. Анда мен Oh, кеткеним жакшы. А сиз аны what if you are кечирдим forgiven? дегенсиз. Mm, Биз кечирдим Our дегенбиз, ал forgiveness унутулган жок. does not what? Does not forget. Башкаларга кандайча The way we жардам берсек, help others, бизге да the ошондой same жардам way берилет. we will be helped. Матай In that Matthew 5:45-те 25 айтылат: verse 45 says, башкаларга эмне that кылсаң, which you do аны to others, Кудайга кылганың. that you do to God. Кантип How калыбына you келтиресиң, restore, жардам бересиң, how you help, кантип куткарасың, how you release, башкаларга how кандай you кам care for көрөсүң, others, башкаларды how you кантип калыбына restore келтиресиңер, others, кантип how you башкаларды release түйшүгүнөн others куткарасыңар, from bondage, башкаларга how you кантип жардам restore бересиңер, others that need to be restored, how you башкаларга care, how эмне you кылсаң, help others, аны Кудайга that which кылганың. you do to others, that you do to God. So I want you to remember this. Буну эсиңен чыгарбагыла. If you are forgiven, God will forgive you. Сиз кечирдим деп айтасыз. Эгер сиз кечирген болсоңуз, анда Кудай сизди кечирет. Бул кечирген нерсеңизди сиз унуткан жок экениңизди If you have билдирет. helped the man, God will help you. Мен бир кишиге жардам бердим.
Эгер сиз бирөөгө жардам берген болсоңуз, анда Кудай сизге жардам берет. Materialism. Бирок унутпаңыз, сиздин жардамыңызда бир себеп бар. Өзүмчүл For же selfish, материалдык себеп бар. classic and material reasons. Let's go to that Matthew. Матай 25:45'te ачып көргүлө. Are you there? 45. Ал болсо, аларга мындай деп жооп берет. Reply, Силерге чындыкты айтып коеюн. whatever you Менин did not бул do кичинекей бир туугандарымдын бирине жакшылык кылбаганыңар, мага кылбаганыңар. that is that which Бул you do жакыныңа, бир тууганыңа кылган мамилеңди Кудай үчүн кылганыңды билдирет. that you do to God. The manner you help others, Башкаларга кандайча the жардам same берсеңиз, manner you will be так helped. ошондой сизге да жардам берилет. Жакыныңа айт. The way you forgive Башкаларды кечиргениңер сыяктуу эле, others, the same way силер да you кечирилесиңер. will be forgiven. The way you care, Сиз кам көргөндөй, release башкаларды оорчулуктан, from captivity, кулчулуктан бошоткондой, the same way сен да be бошотуласың. released. This is what we are going through. Бул аркылуу сен өтүп Tell жатасың. your neighbor, this is what you are going through. Жакыныңа айт. Tell your neighbor, I'm going through my own. Бул аркылуу мен өтүп жатам. Мен Тиби Джошуа сизге кандайча жардам берсем, кечирсем, сизди колдосом, сизге кам көрсөм, мага да ошондой берилет. Бул жөнүндө сөз болуп жатат. Бул менин бүт жүрөгүмдөн Go and read the Lord's Prayer. Теңирдин сыйынуусун окуп көргүлө. As we forgive Биздин those who күнөөлөрүбүздү кечир, биз дагы башкаларды кечиргенибиздей, бизге каршы күнөө кылгандарга. does. Башкалар деген Our ким? sickness is not like Биздин others. ооруларыбыз башкаларга окшобойт. We can have Бул sickness. сиз билбеген нерсе. Yes. Бизде оору болушу You can be мүмкүн. sick. But your Ооба, сен sickness ооруп is not like калышы мүмкүн. others. Бирок сенин ооруң башкаларга We can окшобойт. face hardship. But our hardship as a Christian is not like Кыйынчылыктарга others. кабылышыбыз мүмкүн. Бирок машаякчы катары башыбыздан өткөргөн кыйынчылыктар башкаларга окшобойт. Бул биздин айырмачылыгыбыз. Биздин оору бизди жакшы кылат. Кудайга болгон умтулууну жана каалообузду күчөтөт. Бирок башкаларга мунун бардыгы терс таасирин тийгизет. Айтыңыз, менин оорум башкаларга окшобойт. Менин күрөшүм башкаларга окшобойт. Анткени сиздин күрөшүңүз сизди күчтүү кылат, а башкаларды ошондуктан айтпагыла, машаякчылар оорубайт, азап тартпайт, кыйналбашы керек деп. Биздин ооруларыбыз башкаларга окшобойт. Азыр сиз мен менен макулсузбу? Сизде азыр ооруларыңыз жөнүндө айтууга кайраттуулук барбы? Сенин чектөөлөрүң башкаларга окшобойт. Анткени сен ыйык рух тарабынан бала болуп кабыл алынгансың. Бала болуп кабыл алынгандан бери эмне болуп кетсе дагы эч ким ордуңан түшүрө албайт. Ордуңузду бир аз гана калтырып койсоңуз болот, бирок кийинчерээк кайтып келесиз. Эгерде сиз менин биологиялык балам болсоңуз, эмне кылсаңыз дагы сиз менин балам боло бересиз. Сиз жөн гана ыйык рух тарабынан бала болуп кабыл алышыңыз керек. Сыйынууга тургула. Сиз бала болуп кабыл алышыңыз керек. Эгер сиз бала болуп кабыл алынсаңыз, анда сизге кандай гана жардам керек болсо, сизде жардамчы бар. Бул кичине кабар сизди бекемдеп турганын билет.
Жакыныңа эмне кылсаң, ошону Кудай үчүн кыл. Okay, you have to be very, very careful. Сиз өтө этият Whatever you want to болушуңуз give, керек. give it with all your heart. Бир нерсеңди берсең, аны чын жүрөгүң менен бер. Give it with Анткени all your сен heart. аны You are Кудайга given to бересиң. God. This is Рождество жакындап келе жатат. Жаңы жыл бул бере турган, бөлүшө турган учур. easy to give. Эмне гана кылсаңыз, аны чын жүрөгүңүз менен Do it жасаңыз. with all your heart. Анткени сиздин жасаганыңыз кимге? Because you are Кудайга. doing it to who? Бул адам сиз менен бир ишенимде болбошу мүмкүн. Бирок китепте бардыгына деп айтылган. But the Bible says everyone. The Bible says everyone. Бардыгына деп айтылган. Everyone, whether share the same faith Ал with you сизде эле or not. ишенетпи же жокпу? Бул билдирүү жөнүндө ойлоно баштаңыз. Башкаларды кандай сүйсөм, мени да ошондой сүйөт. Жакыныңай, The way I love you, мен сени кандай сүйөм, the same way мени I да will ошондой love. сүйөт. The way I Кантип help сага you, жардам берсем, the same way I will мага be да helped. жардам берет. The way I release Мен you, сени бошоткондой the same way эле, I will be released. мен да The эркин way I болом. care for you, Мен сага кандай the кам same way I'll көрсөм, be careful. мага да ошондой кам көрөт. Hallelujah. Аллилуйя. Can you make that your motto? Азыр өзүңдү шыктандырып аласызбы? Мен сени кандай сүйсөм, мени да ошондой сүйөт. The way I help you, the Мен same way сага I кандай will help. жардам берсем, The way мага да I жардам release берет. you, Мен the сени same way I will бошоткондой release. эле, мен The да way I эркин restore болом. you, the Мен same сени way I кандай will калыбына restore. келтирсем, The way I мен да care ошондой for you, калыбына the келем. same way I will Мен care сага for. кам көрсөм, You know that мага да that will кам be very көрүшөт. wonderful to Муну you. билсеңиз, жашооңуз сонун болот. What brought about this? Буга эмне алып келет? That Жөн эле. Лука 11 11:4-тө айтылат. Forgive us Бизди кечир. as we Биз forgive кантип those кечиргенибиздей, who- бизде эмне? Eh? Okay. Help us as Бизге we жардам help бериңиз, those өзүбүзгө окшоп башкаларга care жардам for бергендей. us. Бизге As кам we көрүңүзчү, биз дагы башкаларга release кам us. көргөндөй. Бизди бошотчу, биз дагы Restore башкаларды us. бошоткондой. Бизди калыбына You don't want to келтирчи, say it биз да along with me. башкаларды калыбына You have to келтиргендей. start now. Сен мени That's it. менен муну You know, the айткыңыз word of келбейби? God, I told you, is Сиз infallible. муну азыр баштасаңыз болот. Bible. Мен силерге айтканым, Кудайдын сөзү Holy бул Spirit накыл carry me сөз. along when I read. Мен окуганымда ыйык read рухка Bible, мени I'm reading the жетелегенге Holy жол Spirit. берем. Say, Ыйык after китепти again, окуп жатканда forgive мен us ыйык рухту окуйм. as we Мени forgive менен айт. those Бизге каршы күнөө кылгандарды against кечиргенибиздей бизди да кечирчи. help us Биз муктаж as we болгондорго help жардам those бергендей бизге жардам who need берчи. our help. Биздин for us камкордугубузга as муктаж we care болгондорго for кам those көргөндөй who бизге need да our кам көрчү. care. Release us as we release Башкаларды those. бошоткондой бизди Can you да boldly say бошотчу. this in the past? Муну тайманбастык менен айта аласызбы? Мурун How do you restore башкаларды people? кантип How do you help бошотконсуз? people? How do you Адамдарды forgive кантип people? калыбына And келтиргенсиз? if God now Адамдарга returns back кандайча the way жардам you do to бергенсиз? others, Аларды forgive what кантип you do not need to кечиргенсиз? people, if God Эгерде has сага forgive you Кудай what you do not башкаларга need, кылган бардык ишиңди кайтарып берсе эмне болот? those things Сиз you don't do адамдарга not need, керексиз нерселерди change. бердиңиз. You collected Ошондуктан from Кудай the сизге petrol керек station. эмес нерсени бериш керек. Жол Those things киреден you do калган not майда need, the акчаны. car, the shoe, the wares, these are the Сизге things you give people. керексиз унаа, бут кийимдер, кийимдер, Your сиз time. аны адамдарга The time you бересиз. do not need, you give. Убактыңызды, керексиз убакытты бересиз. As I love those who Жана сиз айтасыз. This is blasphemy. Мени башкаларды сүйгөндөй мени да сүй. This is what the О Bible means. Кудайым, бул Forgive Кудайга us as акарат we forgive келтирүү. those, you know, when you are Ыйык forgiven, китепте ушул жөнүндө айтылат. help comes. Бизди When you are кечир, forgiven, биз care аларды comes. кантип When you are кечиргенибиздей. forgiven, restoration Качан comes. сиз When you кечиргенде are forgiven, жардам, кам love көрүү comes. келет. The word forgiveness means care, Кечирилгенде restore, айыгуу, release, сүйүү келет. help. These are the meaning. Кечирим деген What is the сөз meaning of кам forgiveness? Can көрүү, somebody tell me? калыбына келтирүү, боштондук дегенди билдирет. When you are forgiven, Кечирилгенде жардам, кам көрүү, калыбына келтирүү, сүйүү келет. restoration, love, Анткени кечирим бул калыбына келтирүү, жардам, кам көрүү,
сүйүү. Restoration, help, care, love. That is the meaning. This is what Jesus was İsa referred болсо to. сөзүндө айткысы келген нерсе мындай. Кечиргенибиздей бизди да кечир. Башкача айтканда, башкаларга жардам бергендей бизге да жардам бер. А сизде баары жакшы эмес. Ал эми кечирим деген эмне? What is the meaning of forgiveness? Кечиримдүүлүк бул жардам, кам көрүү, калыбына келтирүү, сүйүү дегенди билдирет. Ийик китепте бизге каршы күнөө кылгандарды кечиргенибиздей бизди да кечир. Бунун ичинде жардам, сүйүү, калыбына келтирүү дегенди камтыйт. Бирок башкаларга көрсөткөн жардамыңыз эч кандай өзгөчө нерсе эмес. А сиз айтасыз, башкаларга бергенимде Кудай мага да берчи. Ошон үчүн бул иштебей жатат. Жана бүгүнкү күндө бул көйгөй. Бүгүн алган камкордугуңуз бул сиз көрсөткөн камкордуктун натыйжасы. The care you receive today as a result of the care you give. Мына ошондуктан сиз башыңыздан өткөн нерсеге туш болуп жатасыз. Сизге керек эмес нерсени берген сайын, сиз аны Кудайга бергениңизди унутасыз. Ийик китепте Матай 25:45-те айтат. Башкаларга кылганыңар, Кудайга кылганыңар. Кимдир бирөөнү жолуктурганда, аны кайсы динде экендигин жардам берерден мурун, аны эмнеге ишенерин билгиңер келет. Сиз кайсы чиркөөнүн мүчөсү экендигин сурайсыз. Мунун буга кандай тиешеси бар? Ал Кудайдын бейнеси. Айтыңызчы, бул жерден кеткенде кандай жашайсыз? Бул билдирүүнү кандайча колдоносуз? Өзүмө кандай жардам берерин кааласам, башкаларга ошондой жардам берем. Кудай сизге ушундай жардам берсин. Мунун баардыгы Кудай сиз үчүн эмне кылышын каалайсыз. Анда сиз так ошондой башкаларга кылышыңыз керек. Анткени ыйык жазууда жазылган: бизге каршы күнөө кылгандарды кечиргенибиздей бизди да кечир. Бул билдирүүнү кантип колдоносуз? Мен башкаларга кам көрүп жардам берем. Кудай мага кандайча жардам беришин каалайм. Ага кол чапкыла. Сиз дагы айткыңыз келеби? Үйгө келгенимде мен аз камсыз болгон адамдарга жардам бергим келет. Жана каалайм Кудай мага так ошондой жардам берсин. Айрыкча сиз жардам берүүнү каалаган адамдарды тандабаңыз. Эгер сиз адамдарга Кудайдан сизге жардам бергенден жардам бергиңиз келсе, аны адилеттүү жасаңыз. Бул билдирүү сиз үчүн абдан маанилүү. Менин жакындарым бул Кудай. Кошунаңа айт. Менин жакыным, сен Кудай экенсиң. Кошунаңа дагы айт. Бул баарына жооп берет. That has answered it all. Кошунаңызга дагы бир жолу айтыңыз. А силер дагы эле Кудайды баардык жерде издейсиңер. Сен Кудайды китепте издейсиң. Кудайды издеп тоого чыгасың. Иерусалимде, Бетлихемде. Ал эми кошунаң Кудай экенин билбейсиң. Силер тоого чыгып, 40 күн жана 40 түн орозо кармап Кудайды издейсиңер. Кудайды табуу үчүн эмне гана кылбайсыңар? Баары куру тилектер. Бирок сен билбейсиң. Сенин кошунаң. Кошунаңа айт, сен Кудайсыңбы?
just a single sentence. İyi kitepte bir ele söylem bunun barın çeçet. Bunun manisi iyi kitepti bölümden ikinci bölümge çeyini oku emez. Bir ele söylem. Forgive us. Bizge karşı günü kılgandardı keçirgeni bizde bizdi de geçir. Sizlerde Kudaydan bolgon çoğu ubada var. Sağa karşı kim günü kıldı? Sizin jakınınız. Seni kim tarıntı? Başkalar. Your quality time, Sizdin en jakşı vaktınız. Bu siz bağlagan. give it to your neighbor. Anı So jakınınızga take this beriniz. message home. My neighbor. Oşantip So bul bildirini you are üge alıp God. barınız. Say it Meni again. jakınım demek sen Kudaysın. Now you know it's God. Emi now. Kuday kim ekenin bilgenden keyin Okay. sizler oyloysu var. Kokuy, jakınına jalgan söylebeysin. Jakınına karata hiç nerse adilesiz kılbaysın. Antkeni sen bunu Kudayga kılıp jatkanыңды bilesin. Whatever you do to your neighbor, that you do to Jakınına God. emne kılsam, oşonu You give to Kudayga your neighbor, kılganın. you give to God. Siz görsötkön jardamыңыз jakınına Kudayga jardam bergeniz. Oşonda ile kamkorduңuz. Сураныч, бул тереңирээк тамыралынсын sizde. Сураныч. Your neighbor can be under the bridge, sleeping Сиздин under the жакыныңыз bridge. көпүрөнүн астында же көчөдө уктап жаткан адам болушу мүмкүн. Rich, Кедей же бай. whatever you can do. Hey, this is Кылган God. This is иштериңиздин God. бардыгы God. See Кудай God. үчүн. See God. Кудайды көрүңүз. The honor given to God. Бул сиз Кудайга берген урмат. Hallelujah.